Қазақстан президенти телерадио комплексінің журналистері Аль-Джазира медиа институтында билимдерин өркүндөттү. Дохадагы жекече окуу программасынын алкагында кабарчылар күнүмдүк ишин оптималдаштырып, кесиптик жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган эффективдүү куралдарды өздөштүрүштү. Мисалы, ЖМК өкүлдөрү соңку маалыматтардан кабардар болуу үчүн жасалма интеллекти мүмкүнчүлүктөрү керекке жароосу толук мүмкүн деп эсептешет. Алар жаңы технологиялар көрүүчүлөр үчүн заманбап медиа стандарттары боюнча уникалдуу контентти түзүүгө мүмкүндүк берет деп ишенишет. It's very important to know what's going on in the world of technology, not only to make Жумушту жеңилдетүү үчүн гана эмес, жаңы идеяларды жаратуу үчүн технология дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгын билүү маанилүү. Менин оюмча, айрыкча жасалма интеллект боюнча өткөн мындай курстардын пайдасы мол. Биз Newsroom деп аталган жаңылыктар бөлүмүндө болгонубузга карабай, жумуш көлөмүнүн көптүгүнө байланыштуу сыртта болуп жаткан окуялардын баарын биле бербейбиз. Ал эми мындай окуулардан иш аракеттерибизди натыйжалуу кылган мыкты тажрыйбалар менен тааныша алабыз. from the classroom environment into your newsroom, implement it and make your jobs easier, quicker and more effective. Теперь мы обладаем набором инструментов. Азыр бизде медиада колдонуп турган колдомо куралдарын топтому бар. Медиада AI абдан кеңири колдонулат. Эң маанилүүсү бул нерсени азыр үйрөнүп, бир кадам алдыда болуп жана ишти натыйжалуураак кылуу. Этому сейчас, чтобы быть на шаг впереди и облегчать работу, делать ее более эффективной. Мындай билим берүү Казакстан президенти телерадио компаниясы менен Аль-Джазира ортосундагы кызматташтык тууралуу меморандумдун аркасында мүмкүн болду. Документке өткөн жылдын 1 айында Касым-Жомарт Токаевдин Катардагы мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлган.